Атайын сиздерди чакырдым, келип бергениңерге чоң рахмат. Ачык айтайын, биринчи маалыматтан баштайлы. Биринчи айымыбыз бар экен, блогер окшойт, мен түшүнгөн жокмун. Ал айымыбыз биринчи интернет блогуна чыгарганда мен сиздерге ачыктан айкын түшүндүрүп бурбай эле коеюн дегем. Анткени эми жала жаап атса, эми өзүнөн эле таштап койгон. Тилекке каршы андан 5 жума күнү башталган бул каралоо. Жума күндөн бери баягы жок коюп койсом, Идрис мырза да келип тартты, 2 күн келип кетиптир. Тилекке каршы мен жок сүйүнүч менен да айтып койсок болот. Ош аэропортунда жаңы аэровокзал салынган атат. Эгер бүгүнкү күндө жаңы бул аэровокзалыбыз биз 9000 квадрат метр болсо, буюрса келе курулуучу аэровокзал бир 26000 квадрат. Анан өзүңүз айткандай, өзү жетекчи салынып атса баягы уктап жатабы деген эмес. Биз ошо иш сапары менен, проектisi менен чуркап жүрөбүз. Көчө күнү да понедельник күнү жок болгону байланыштуу бул мен Бишкек шаарында ошо проект менен жүргөм. Анан өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин. Көп вопростор бар экен. Өзүм Касым Тыныстанов университетинен билим алгам. Билимим боюнча экономистмин. 2020 жылы сунуштар болуп, Каракол шаарынын тазалык ишканасына келип жетекчи болгом. Интернет булактагы айтылып аткан нерсенин баары калп, эч кандай мен ал жерден айдалып кеткен эмесмин. Баягы сиздин интервьюңузду, по-моему, видеоролигиңизде көргөм, Идрис мырза, барып тартып кеткенсиз 1 жыл мурун. Аны дагы интернет булактан көргөм. Ошол жерде сиз суктанган урналар, Кыргызстанда жаңы таштанды заводунун ачылышы, биз ошондо жаш жетекчилер келип, жакшы команда болуп, ошо Каракол шаарына бир топ салымдар салганбыз. Ошол заводдун урналардын салымына өтө чоң авторлук, соавторлордун бирими болом тазалык ишканасында. Тазалык ишканасында бир гана шаарда таштанды гана менен иштебестен, бизде еще эме да бар болчу, шаардын жарыктандыруусу. Мен эми убакыт өтүп кетти, калп айтпасам, келгенде кабыл алганда бир 2200-2,5 миңге чейин болчу жарыктандыруу Каракол шаарында. Өткөрүп бергенде жумушту Ош аэропортуна сунуш келип түшкөндө, өткөрүп бергенде 6000ден ашыгыраак жарыктандыруу болгон шаарда. Кыскача айтып кетсем, ал өзүнчө дагы чоң кенен кылып бериш керек. Тилекке каршы сиздерди атайын ошо 1 саат убактыңарды суранганым, сиздерге атайын бөлүп берейин дедим. Кыскача өзүм жөнүндө маалымат ошол. 2020 жылга чейин жеке ишкерлик, бизнес чөйрөсүндө жүргөнбүз. Мамлекетти баарыбыз сүйөбүз. Мен да жаш жетекчилердин арасына кирем. Мамлекет деп күйүп, ошол кезде бирок 20 жылы сунуш келгенде байланыштуу иштей баштадык. 22 жылдын сентябрь айында Ош аэропортуна директордун орун басары болуп деген сунуш түштү. Ошого байланыштуу 21 сентябрда ушул жерге орун басары болуп келгем. 5,5 ай Ош аэропортунда директордун орун басары болуп иштедик. Январь 2023 жылдын 19 январда директорлук орунга сунушталды. Ошо менен мен директор болуп иштеп атам. Бүгүнкү күндө ошо санап келсек 2 жылдан кичине ашыгыраак мөөнөт болуптур иштеп атканыбызга. 2 жылдан ашыгыраак мөөнөттө жасалган иштерди мен биринчи интернет булактары боюнча ар бир сурооңорго жооп берейин. Facebook баракчасынан дооматтарды каралоону түшкөнү боюнча по каждому пункту атайын документтерди алып келдим. Ар бирөөсүн бирден көрсөтүп берейин деп, уруксат болсо. Четинен баштай берели. Так, интернет булагында мен уnuттум айымдын атын. Так, Роза Маманова. Мындай деп атат, биринчи пунктунда маалыматы менин коюлган октябрь айында дейт. Ал мен сиздерге түшүндүрүп кеттим, сентябрь айында. Так, өзү жардамчы кылып авиациялык билими жок болсо да дагы бир тууган жээни Ахматова Бегимайды алып келип 501 мамлекеттик машинаны мингизип койгон дейт. Бул жөндө таанышып алыңыздар. Менин жардамчым Ахматова Бегимай Туратбековна эч кандай бул жерден менин тууганчылык мамилем бар. Муну менен биз алдабайбыз. Бирок авиациялык билими жок, туура келбейт дегени боюнча биздин должностной инструкцияны алып келдим. Анан в общемда түшүндүрө кетейин. Мындайда аэропорт бул өзү узкий направлениялар бар. Мисалы, бизде пожарниктер бар, САСПОП деп коебуз. Ал жерде авиациялык билимдин кереги жок. САСПОП пожарник болгондон кийин ал пожарник болуш керек. Мисалы, ошол эле юридика бөлүмү бар, ал юрист болуш керек. Бухгалтерия бар, ал бухгалтер болуш керек. Туура аэропортто
служба перронного обслуживания, служба перевозки дегендер бар. Ал жерде узкий направление. В обязательном порядке авиационный билим болуш керек. Должностной инструкциясы боюнча уруксат болсо, мен ошо сиздерге толук маалымат бериш үчүн ошо суранычы, мен монун баарын айтып берип салайын, бат-баттан. Так, должностная инструкция помощника на должность требования боюнча биздин требования на должность директора филиала назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы не менее 3 лет. Бул жерде полностью документтери бар, эч кандай полностью по требованию гана жумушка алынат. Токтоп койсок, ушул жерде жардамчыга кызматтык автомашина каралабы каралбайбы, положено? Бул боюнча Идрис мырза, кызматтык машина каралат. Мага чейинки да бул өзүңүз айткандай атадан калган жумуш эмес. Бул жерде помощниктер болуп келген. Мага чейинки директорлордо, ага чейинки директорлордо дагы помощниктер машина болгон. Ошол мен чакырган убакта жардамчыны мен сразу алып келген жокмун. Мен 22-жылы келсем, сиздин приказ качан келди? 23-жылы 16 октябрь. Эми санап көрүңүз, 1 жылдан кийин жардамчыны алдым. 1 жыл жардамчысыз эле иштедим, өзүм жетишип эле. Бирок жумуштар көбөйдү. Азыр чыкканда көрсөтүп берем, эмне деген жумуштар жасалган. Анан 7 миллион деп атасыз. Ишеничтүү анан тың киши керек экен. Анан менин жакыныман тапкан тың кишим Бегимай Туратбековна болду. Бат-баттан өтүп кете берейин, уруксат болсо. Так. Андан кийинкисине эле келели. Так. Директордун орун басары Эргешев Эрмек. Тааныштыра кетейин. Эрмек Эргеш, мен бүгүнкү күндө 2 орун басарым бар. Бул илгертеден эле келаткан. Жаңы штат атышып ийген эмесмин, кошуп ийген эмесмин. Келинчеги Жаркулова Жаңыл. Мен ошолордун баарын чакырдым. Өзүлөрү жооп берсин, өзүлөрү көрсөтсүн. Алар менин тууганым эмес. Эргеш менин тууганым эмес. Бирөөсү менин бөлөм эмес. Эч кимиси. Так. Жубайы дейт. Так, өндүрүш боюнча директордун орун басары Молдакунов Аслан, директор по производству, келинчеги Мусаева Мерим бухгалтерияда иштейт. Башкы бухгалтер Халмирзаева Гүлчыхра, Халмирзаева Юсуф маалымат техниканын бөлүмүнүн башчысы баласы дейт. Ден соолук бөлүмүнүн башчысы Бодошова Назира. Так, эже сиңдилер дейт. ПДСА башчысы Бизаев Улан Жубайы Сапта иштейт. Электр бөлүмүнүн башчысы Кадыралиев Бакыт кызы Сапта иштейт. Биринчи бөлүм башчысы Даминов Бактияр Жубайы Сапта иштейт. Бир тууган балдызы пропуск бюрода иштейт. Саптын начальниги орун басары Токоров Эрниз Жубайы Сапта иштейт. Видео байкоо кызматынын башчысы Айдаров Жыргал Жубайы Абада ташуу кызматында иштейт. Абада ташуулар бөлүмүнүн башчысы орун басары Махмудов Нурсултан. Так, мен бул жерден өзүнчө токтоюн, бул экинчи вопрос экен. Эми ушул аталган ишкерлер боюнча мен ошолордун баарын чакырдым, өзүлөрү бир маалымат берсин, кызматкерлерди. Анан булар боюнча дагы мындай маалымат үчүн да түшүндүрө кетейин. Мындай, илгери Союз убагынан бери негизи аэропорт бул стратегический объект. Сиз көчөгүнү да айттыңыз. Мисалы, анын бетин ары кылсын, Кудай сактасын, чрезвычайный ситуация болуп калса, аэропорттун жанында авиагородок ошон үчүн курулган. Бул авиагородокто көп ишкерлерибиз, биздин ардагерлерибиз ошол жерде турушат. Биздин азыркы бүгүнкү күндө иштеп аткан кызматкерлер да ошол жерде турушат. Анан бул аталган ишкерлердин баары мага чейин келип жумушта иштешкен. Кээ бирөөсү 93-жылдан бери, кээ бирөөсү 2000-жылдан бери иштеген, 15-10 жыл. Анан буларда мындай экен да, өзүлөрүнүн кээ бирөөсүнүн азы бар, өзүлөрү айтсын. Атасы авиатор, энеси авиатор. Бир тууган иниси бул аэропортто иштебейт, бирок летчик болуп иштейт. Ошондой үй бүлөлөр бар. Анан атасы, энеси аэропортто иштесе, баласын ошол тармакка алып барат экен. Авиационный билимди берет экен. Анан аларды мен келип эле социальный жагы бар да, сен бир тууган экенсиң. Эгер талабы боюнча, билими боюнча дал келип турса, мен жумуштан алып салайынбы, келип эле. Тура эмес дал дагы. Ошол мынау көп баягы кадрлардын дайындалышы ошол сиз келгенге чейин дайындалган. Анан аларда ошондой үй бүлөлүк жагы бар. Аны сиз айткандай кылып түшүндүрүштү. Каралоонун орду бар деп айтышты. Бирок эми макул эми. Ошондой кишилерге чоң ыраазычылык баягы сүйүнүп каласың да анан же өзүң койбосоң, же азыр айткандарыңыздан, окугандарыңыздын арасында действительно мисалы Жаркулов Жубай кадрлар бөлүмүндө иштейт, Берим бухгалтерияда Жубай уже действительно иштейт. Иштейт, мунун баары иштейт, бирок мунун баары мага чейинки стаж работалары 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл. Мисалы бухгалтерияда иштесе ал бухгалтер экен. Эмеде
медик болсо ал медик экен. Мисалы мындай четинен эле баштап түшүндүрүп коеюн, уруксат болсо, Жок, баягы атайын чакырып койдук да, баягы иштери күйүп көчөгө кечинде чогулдук. Мен көп нерсени эми эсимде да жок экен, сурайт экем. Мисалы, так, вот Бодошева дейт, Бодошева Назира Акунна барбы? Так, канчанчы жылдан бери иштейсиз? Мына 2000-жылдан бери иштейт экен. Бир тууган сиңдиңиз бул жерде иштейт экен. Бодошева Эльмира, начальник бизде перевозки. Канчанчы жылдан бери иштейсиз? 2000? Сиздики ошондо 24 жыл иштеп атасыз, сиз 13 жылдан бери. Мисалы деп атам да, атаңыздын кайсы жерде иштеди эле? Ушул 77-жылы ушул жерден жумушун баштап, ушул жерде иштеп, акырын 2010 жылга чейин ушул аэропортто иштеген. Менде маалымат бар да, ушундай үй бүлөлөрдү көрсөтүп коеюн дедим сиздерге. Бир тууган агаңыз летчикпи бүгүнкү күндө? Анан эми урматтуу журналисттер, баягы жазылганына ичим күйгөн ошол да. Мен келип туруп анан сиз деген бияктан иштебейсиз. Бир тууган эжеңиз иштеткен же бир тууган сиңдиңиз иштеткен жумуштан кеттиңиз деген туура эмес го дейм ошого. Булар өзлөрүнүн кесипкөй, өзлөрүнүн көзү турат. Бизге 970 киши иштейт мендечи бүгүнкү күндө. Ар бирөөсүнө жакпайсың. Кээ бирөөсүн увольнять этесиң, иш ордун аткарбаса. Өзлөрүнүн көзү турат, замдардын көзү турат. Ишти аткарбайбы? Увольнять этем. Алыстабай койсоңар, калганыңар баягы жумуш орду бар. Бул стратегический объект, уруксат болсо кой берели анда. Жок, дагы сурайбыз десеңер сурагыла. Билбейм, мен мисалы биз арасында алып тургандарыбыз бар, сизге кайрылабыз, келип чакырып бересиздер аны. Хорошо, жарайт, хорошо. Рахмат, анда бара бериңиздер иш ордуна. рахмат эжекелер сурайт. Так, экинчиге өтүп кетели. Анан ушуга эле байланыштуу урматтуу журналисттер дагы айтыптыр. Мадамбековдун мындан башка көп бир туугандары, жубайлар, көңүл жакын дос чарылар, туугандар иштейт деп эми өзүңөр көргөндө түшүндүрүп бердим. Так, ал эми баягы дал келбейт деген. Так, кызматтык машиналардын саны 6 болсо баарын өзү тууганы достору. Эми өзүңөр түшүнбөдүңөр, мен туугандарым жок экенин көрсөтүп атам. Анан тиги бизде 6 эмебиз бар, 6 служебный машинабыз бар. Өзүмдө 1 машина бар. 2 замда бир-бирден машина бар. Юр отделде 1 машина бар. Жетекчисинде. Анткени эми өзүңөр була эми замдардыкын түшүндүрүп эле коеюн, негизи эле баарынын жумушу көп. Бизде жана айтылып кеткендей, Ош аэропортунан тышкарыда 4 аэропорт бар. Ким барат? Барат да. Биз эми ордубузда турбайбыз да. Тиги Баткен аэропортуна барыңыздар, мен мактанбай элемин. 2 жылда эмненин баары жасалды. Ошол жерде благоустройство жасалды, ошол жерде гараждар жасалды, техниканын баары көчөдө турчу эле. Ошол жерде суу чыкчу маселе, суунусун чыгардык. Ошол жерде ичин жасадык. Тиги көчөдө туалети жок эле. Ичиндеги эле бир эле туалет эле. Туалетин жасап бердик. Разаковдо да ошондой иштер жасалды, гараждар салынды. То есть эмнени айткым келип атат? Кербен аэропортунун полосасы, ширинасы болгон 20 эле метр эле. Ал кайсы бюджеттен салынды? Биз өзүбүздүн мамдын бюджетинен. То есть мурда айтылчу эле да, Ош аэропорту жакшы акча табат, кирешелүү, бирок көп акча жанагы Манастын башка мурда илгерки алынган карыздарын төлөгөнгө, жардамдашканга кетет деп. Анан азыр же бюджеттен жардам болуп атабы? Жок, Идрис мырза мындай, өзүңүз көргөндөй, биздин башкармалыктын төрагасы Мансбек Савинович келгендей чоң реформалар болду. Өтө чоң реформалар, аймактык аэропорттор калып калды эле. Урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен ошо аймактык аэропортторду өнүктүргүлө деп. Бюджеттен акча алынбай эле. Бул аэропорттун өзүнүн бюджет показательдерди интернет булактардан алыла. То есть бул грант акчага эмес. Эч кандай грант акча эмес, бул аэропорттун өзүнүн тапкан кирешесине салынып аткан аэропорттор. Ошондо жалпы бюджет канча болду? Мен Идрис мырза ушуну бир сизден суранам, ошо финансовый жагын бизде мындай экен да. Муну эми жетекчи баягы финансын аябай жакшы билет да? Жок, мен финансыны жакшы билем. 5 колдой билем, финансын баары турат. Бирок бир сиздерге мен коркпой эле айтайын, ишенип, патриот журналисттер деп эле силерге ишенип айтайын. Болгону, сумманы айтпайм, эмнеге айтпай атканын айтайын. Бизде, мисалы, Ош аэропортуна алып келели. Биздин жаныбызда азыр коңшу Мамлекеттер бар. Ал жерде аэропортторду катуу өнүктүрүп атат. Биз ошол конкуренция менен баратабыз. Биздин ар бир маалыматыбыз бул мындайча алганда бир топ оружие экен да. Ошон үчүн бул маалыматтарды мен туура көрсөм керек. Анда киреше жөнүндө сиз эгер аябай кызык болуп атса, маселе жок. Кагаз түрүндө бериңиз, мен сизге кагаз түрүндө берем. Болгону сиздин азыр өзүңүз айтып атпайсызбы, мындай жакшы результат көргөнүп атабыз деп атасыз да. Эми ошонун проценттик эмеден алганда өсүү мен мынтип эле айтып, өсүмү бар. 20 мисалы 24-жылдын 1 кварталында биздин показатель
өтө чоң болгон. Баягы мен ошо суммага кайра келип атпайм. Мындай эле айтайынчы, кишинин саны менен айтып коеюн. Бизде 2 миллиондон ашык жаранды бир жылда тейлейбиз биз. Бул деген өтө чоң показатель. Буга чейин ошону карап коюңузчу. Мен кагаз түрүндө берейинчи. Дальше. САПтын башчысы Татанов Кайрат, ошо как раз САПтын жетекчисине келдик. Авиация билими жок, мурун теңиз бөлтүрүктүн жан сакчысы деп жазылып коюптур. Бул мындай. Служба авиационной безопасностьтын жетекчисин биз головной гана коет бул жерге. Алардын назначениясы болот. Плюс аныкы деген гражданская авиация бар, алардын согласованиясы менен гана келет ал кишилер. Булар военизированный кишилер. ДСП менен иштешет. Бул кишинин назначениясын тиги служба авиационной безопасности жок дегенде мындай эле эмесин алып чыгып койдук. Начальника САП назначается лицо, имеющее высшее образование, приоритетно наличие диплома об окончании обучения в сфере гражданской авиации, техническое или военное образование. То есть жана өйдө да айтып кеткендей, бул военный кишилер өзлөрү ошол тармактан келишкен, биздин назначение эмес. То есть алардын гана согласованиясы менен келет да. Ошол боюнча. Бирок ошол туугандыгыңыз барбы жокпу? Жок. Мен жана туугандык боюнча айтпадымбы? Менин жардамчым туугандык мамилем бар. Болду. Калганы менин туугандык мамиле жок. САПтын жетекчиси ошол алысыраак тууган болот деп айтып атышат. Эми мындай да, Идрис мырза, жаза берет экен да. Ошого токтоо киргизип коелу деп. Мен ошон үчүн официалдуу түрдө айтпайм. Тууганчылык мамилем жок. Эч кандай тууганчылык мамилем жок. Аны тиги далилдеп берем, кантип далилдеп берейин? Ата бабаларга чейин жети атаны айтып берели эми. Уруксат болсо кийинкиси. Так, юридикалык бөлүм башчысы Батыр акыркы иш ордунан айдалып, аэропортко 23-жылдын башында келген дейт. Toyota Prado үлгүсүн жана түшүндүрбөдүм. Эми юротдел көп жерге барат да, азыр катышып турат. Мен эми мындай эле айтайын, бул кишини менин убагымда алгам, бул кишини юрист кылып алып келгем. Бирок тиги акыркы иш ордунан айдалып кеткен менде да маалымат жок экен. Өзү бул жерде отурабы? Бул кишинин бир тууган тагаңыз дейт. Эми мындай маалыматтар дагы эле ошондой болуп атат да. Ооба, эми ошону Дагы да айтып атам, тууганчылык мамиле мына менин помощнигим бар. Мына. Башка жок. Башка жок. Тагаңыз деген ал каяктан чыгып атат анда? Бирдеме барбы дейм да ушул? Бул мындай болуп атат да. Жана дагы бирөөнү окудум бияктачы. Ким деп айтты? Так, азыр. Бакыт дейт. Ысык-Көлдүк бирөөсү айтат экен мени тууганым деп. Ысык-Көлдүк досу дейт. Эми мындай да бир областтан болсо эле тууган боло берсек анда кандай? Биздин ар бир областыбызда көп эле кишилер бар го дейм. Сиз жумуш ордунан айдалдыңыз беле, ошондо маалымат берип коюңуз. Жанагы бул офисный работник катары, бул экстренный службага кирбейт, руководящий должностька кирбейт. Ошон үчүн буга жанагы кызматтык машина буга дагы каралган эмес деп айтып атышат. Бирок бул киши ошол кызматтык машинада жүрөт. Мындай эле мисал алып кетейин, Идрис мырза. Жобо барбы сиздерде? Кимдерге буйрук. эме каралат, Буйругу бар. Жок, буйрук эмес, буйрук сиз чыгарып кое берет. Негизи жобо. Мындай да. Жобонун негизинде буйруктар чыгат да. Мен ошо жетекчимин да. Мисалы мен жетекчи болуп, кимге чынында машина керек болот да, жетекчи катары өзүм билип бербесем, анда мен эмнеге отурам дегендей да. Бул кишинин мындай жобосу жок. Буга берилиш керек. То есть сиз айткандай баягы инструкция деп атасыз да, бир какой-то положение болуш керек. Бул кызматкер машина айдаш керек, бул айдабаш керек деген. Бул өз айдап жүрүбү же? Өз айдап жүрөт. Жок, өз айдайт. Бирок андай инструкция жок бизде. Ушул кишини айтып атышат, жанагы баягы өзүнүн кызматтык эмесинен аша чаап, жанагы бул офисте эле отурбай көбүнчө мынау жактарга башын салып, интрига жаратып атат деген болчу. Мындай экен да, бул кишини аэропорт боюнча баары жаман көрөт. Неге дебейсизби? Юристти ким жакшы көрсүн? Анткени бизде деген ошо айтып атпаймынбы, жаңы реформалар көп болуп, төрагабыз Мансбек Сабинович аябай строгий нерселер көп киргизген. Мисалы, кишиге жаман сүйлөп койгону, жумушка кечирээк келгени, ошонун баары юридика бөлүмүнө келип түшөт. Анан бул киши ошо заключенияларды берет. Сен мындай кылдың, ошо эмени объяснительныйларды алат, бүт кылган нерселерим бар. Анан бул киши аэропорт үчүн күйүп, команда болуп, обходко чыгат, көрөт. Иш ордунан мисалы мындай да, бир кишинин чын эле көйгөйүн билбей туруп, заключениеда чыга берген болбойт да. Ооба, кагаз түрүндө кыла берет, бирок ичкисин да билгени жакшы деп ойлойм да. Ошон үчүн мисалы заместительдер эртең менен келгенде, обходко эртең менен юридика бөлүмүн чогуу алып чыгабыз. Ошол. Так, кете берейинби, уруксат болсо?
Ал жагында дагы негиздүү бирдеме бар бекен өзү? Калган суудай эле да. Сиз ошентип айтсаңыз биз сүйүнүп калып атабыз. Кээде могу машинанын номуру мындай, анан мындай деген. Ошо баягы номер. Мен мага көбүрөөк эме көрүнгөнү баягы Таласка тойго барганыңыздар жөнүндө. Азыр ошого келип калдык азыр буюрса мына. Так, юридика бөлүмүн бүттүк. Видео байкоо боюнча жаңы эле айтып кеттим, тиги аны да менин тууганым кылып атышат. Тиги мындай да ошол служба боюнча айтып кетейин. Видео байкоо бар бул жерде. Биз ЦМВК деп коебуз. ЦМВКнын жетекчиси, анын ишкерлери бизге баш ийбейт. Бул централизованно биздин башкармалыкка баш ийишет. Булар эмнени иш кылат? Камералар менен мисалы ишкердин туура эмес иштерин, жумуш ордунан чыгып кеткенин, өз убагында келбегенин, ошолорду видео контроль Бишкекке жиберет, анан Бишкек бизге мондай замечание берет. Дальше процесс юридикалык бөлүмгө өтөт, анан биз выговорларын же болсо чара көрөбүз да, ошол боюнча. Так, кызматтык унааларды айдалып Таласка тойго барышкан. Анткени сатып алуулар тендер бөлүмүнүн башчысы Тойберген дейт. Туура, эч кандай буякта тиги калп эмес жок, единственно машиналар боюнча. Бизде служба материально-технического обеспечения деген жетекчиси бар, Жаныбек мырза. Жаныбек мырза өзү той берген. Биздин ошол бир чоң службанын жетекчиси үйүнүн тоюн берген. Ал жерге коллега болгондон кийин, кыргыз болгондон кийин чакырат экен. 6 киши болуп барганбыз. Бул жумуш убагында эмес, тоюнун өзүнүн дагы өзүңөр сурагыла, эмеси калса керек, пригласительный. Ошондо көрөсүңөр, бул суббота күнү болгон. Анан эми бул конституционный укук болуш керек, ар бир адамдын өзү тойго барабы, бош убагында каяка барат дегени. Анан эч кандай автоунаалар бул жерде жок. Бул айтып атканым ошол да, эми өзүңүз көргөндөй көп баарына жооп бере атпайм, негизсиз болуп аткан. Эми кароолоодо ошентип кошот экен да, кызыктырыш үчүнбү же кандай? Ал тойго барганыбыз чындык. Анан сиздин ишке кечигип келгениңиз Аша келип калдык. Мына Идирис мырза келип калдык, буюрса жакындап калдык. Сабыр дебеймби? Так. Аэропорттун директору ишке келбейт дейт. Мисал үчүн, ишке келген күндөр түшкү саат 1:04, 29 августта, так ал Талас боюнча. Анан мындай болду. Ошону эң ичим күйгөнү 26 августтан баштап 4 декабрга чейин жазыптыр. Ишке келбейт. Жок, ар кандай да, ошолор. Анан чын айтайынбы, баягы ичим күйдү да. Биз эмени да жазса болмок экен, канчада кетип атканыбызды. Чынында жумуштан биз канчада кетип атканыбызды. Ушул жерде ачык айтайын, команда болуп алып бир жакшы эсте калсак, бир жакшы биздин убакта бир аэропорт салынып калса экен, бир жакшы ишти кылып кетсек деген максат менен. Анткени бул жерге тапшырманы бергенде да иштетип жиберди. Анан отуруп алып, мунун баарын эми кандай десем, же бир биз эмебиз жок болсо, олуялык эмебиз жок болсо, ал күндөрдүн баарын кантип өстөйм? Эми адам болгондой көчө күнгү болуп калган кээ бир нерсени унутасың дегенде. Анан отуруп алып, кантип эми буга жооп берем? Бул ушул калп болуп калып калабы деп анан эме кылдык. Кудай жалгап, баягы бизде жумуш ишинде WhatsApp бар да. Группаларыбыз бар, тапшырмалар жеке берем. Отуруп алып анан ушул жооп берейин деп сиздер үчүн ар бир күнгө, ар бир саатка бүт барын. Уруксат берсеңер, ушул жерден аудиолорун коюп берейин. Эми аны Аудиолорун ошол жерде, кээ бирөөнүн видеолорун коюп берейин. Бул жерде мындай күндөр бар да, мисалга келтирип берейинчи. 4 декабрда дейт, ишке саат 10:00 келген дейт. Бул жерде мисалы ал күнү ичим күйгөнү да, литр болгон ал күнү. Литр дегенден разглашать этип болуп, түшүнөт болушуңар керек. Литрде биз деген ушул жерде тигибизден тик туруп, эртең менен бери турабыз. Жардамчым менен жазышканыбызга чейин бар экен. Саат 7:06 мен уже баштап атам заданияларды. Видео, аудио аэропортто жүрөм. Мисалы дагы бир күнү бар экен. Кайсы? Эртең мененки 5:30 чейин ушул жерде мен обходто жүрөм. Таңкы 5:30 чейин. Мен үчү айтып атам жана Бодошовага, Элмира Акуннага. Кете берсин, 2 саат уруксат берем. Анткени түнү менен 5:30 чейин жүрүп атабыз. Мен 5:30 жумуштан кетирип айтып атам, директордун разрешениеси ЦМКга айтып койгула. Тиги эртең выговор берип салбасын, жумушка келген жок деп. Эртең мененки 5:30 иштедим, барып 2 саат уктап келсин деп. Анан ич күйгөндүктөр ушулар болуп атпайбы, ушундай нерселерчи. Бирок азыр мен келатсам дагы бирөө телефон чалып калды. Ал айтып атат эме деп. Бир дагы ошол ишке келгенден бери бир дагы толук иш күнүн өткөрө элек бул жетекчи. Ирис мырза, мен ошо сизден ошо тура сизге айтылгандан кийин ал тура аны алыш керек да, моюнга ушундайларга жооп бериш керек экен да. Мен сизди бир атайын жана визитер деген карточка бар.
могу Ош аэропорту жакында бурга салынган атат да. Мен менен бир жума мен өз акчаман сизге расходуңузду, тамак ашыңызды алып берейин. Жанымда жүрүңүзчү, менин графигимди көрүңүзчү. Суранат элем да. Могу команда менен жүрүңүзчү. Ошого өзүңүз деле эме берип коюңуз. Мен ошон үчүн берейин десем, анда мисалы аудиолорду коюп берейинби? Расмий мындай да. Анын баары калп, анткени ушул жумуш ордунда жүрөбүз. Эгер мен жетекчи катары мисалы бул иш ордунда болбосом, жазып атканбы же кайрылып атканбы же көчөдө башка биздин ишкер эмес, жөнөкөй сотрудник билбейт да жетекчи каякта жүрөт. Мен жана кайталап кеткендей 4 аэропорт бар. 4 аэропорт. Бул тарапта 2 аэропорт бар, бул тарапта 2 аэропорт бар. Алыстыгын билесиздер. Эмне деген жумуш? Андан тышкары бизде деген толтура жерибиз бар да, мисалы азыркы жер менен биз бир күнү губернаторда жүрөбүз, бир күнү Кара суунун акими менен жүрөбүз. Азыр мисалы азыр чыкканда көрсөтөм силерге канча гектар жер. Дагы Кара суунун элине дагы ыраазычылык айтып кетейин. Алар вот как патриоты бизге 62 гектарда бөлүп берип атканда эки кол менен тиги менен туруп, мына аэропорт өнүксүн, өссүн деп алар берип атат. Андай иштерде мен эми ар бир сотрудникке же группага айтып чыгайынбы? Бүгүн саат 10-до келем, мен тиги Кара суу акимге баратам деп. То есть эми аны билбеген, маалыматы жок, же болбосо выговор алып калган, же болбосо жумуштан кетип айдалып калган кишилер жазат экен да, айтат экен да. Анда жыйынтыктап болсоңуз акыркы суроодо, акыркы эмес эми мындай келген суроодо, демек бул ушунча эме интернет булактарына баарына тарап чыкты. Аны Роза Маманова же Эдирис Исаков келип бул жерде бир эмеңизди билген жок. Демек буну ушунчалык дооматка ким өзү койгон болот, ушул боюнча да айтып кетсеңиз. Бул өзүнөн өзү эле жарыяланган жок да, кандайдыр может араңыздарданбы? Анткени бул ушуну жазган адамдар, ушуну тарткан адамдар бул жердин ичинен чыккан эмес да. Сиз ушул суроону бербесеңиз тынч эле алып калсамбы дедим эле. Бирок ачыкта айтайын, мен азыр мына жаңы мыйзам жок, ошо туура айтып берейинби? Азыркы жаңы мыйзам боюнча каралоо боюнча мына статья чыкпадыбы? Ошол боюнча укук коргоого кайрылдым. Андан тышкары мен дагы өзүмө ответственность алгым келбейли. Бирок мен сиздерге бир факты берейин. Эмнегедир же ал киши Роза Мамановага же аны жактырбаган адамдар барбы, неизвестный номерден мага берди. Бир видеону берейин, анан көрүңүздөр. Ал жерде дагы бир менин түшүнгөнүм, балким мен туура эмес түшүнүп атам. Аны өзүңөр талдап көргүлө, чыгарасыңар, чыгарбайсыңар, өзүңөр көргүлө. Ошо бирөөдөн акча талап кылып аткандары дагы бар экен. Анан эми ал инсандын эмне максатта муну чыгарганын, кандай максатта чыгарганын мен айта албайм. Ошол видеону да бизге таштап койсоңуз. Мен берейин сиздерге. Жок, бул мындай болбой. Эгер ошол арабыздагы кызматкерлер болсо, мисалы, анда так маалыматты берет эле да, мисалы, жумуш орду боюнча айткан күндөрдүн баарында менде фактылар турбайбы? Эгер менин кызматкерим бере турган болсо, ал так маалымат бермек да. Чынында эле мисалы, балким ал билбей калды, ошол күнү мен 10-до келгенимди, башка жумуш менен жүргөнүмдү, ал боюнча мисалы документим бар экен. Бирок ал айтмак да, точно бермек да. Бул жерде бүт туура эмес болуп атпайбы даталар. Мен ал күндөрү жумуш ордунда болуп атам. То есть туура эмес маалымат болуп атат. Мен эми сизге айтканым ошо билбейм, ал киши кайдан же эмне менен, эмне ой менен жазган. Сиздерге ошол кызыктуу болот. Мен ошол видеону берсем, берип коеюн, өзүңүздөр анан талдап көрүңүздөр. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн, мойнума албайм, аны өзүңөр талдагыла. Сиздердин сураганың үчүн эле берейин. Анан уруксат болсо, эми сиздер аркылуу биздин Кыргызстандын эли бизди көрөт экен, жумуш көчөдөн бери караланса ичте ооруйт экен. Буга вообще убакыт да бөлөйүн деген ой жок болчу. Анан атайын ошо силерге убакыт 1 саат дедим эле. Уруксат болсо 2 жылда келгендеги бат-баттан көрсөтүп берейин. Эмне ишти кылдык, кандай кылдык, эгер уруксат болсо. Так. Должностная инструкция директора Ошского филиала ООО «Международный аэропорт Манас». Так, окуп берейин, требованиясына. Так, на должность директора Ошского филиала назначается лицо, имеющее высшее профессиональное, юридическое, финансово-экономическое, авиационно-техническое. Так, менеджмент образования, удовлетворяющее требования устава общества, опыт практической работы на соответствующих руководящих должностях системы гражданской авиации, прошедшая в установленном порядке специальное обучение и подготовку по программе системы управления безопасности полетов в объеме, необходимом для обеспечения функционирования СУБП ОФОМ, имеющая соответствующий сертификат. Сертификат өткөнбүз, тартып алсаңыз болот. Анан өзүм экономистмин, ошого дал келип атат дегеним. Анан жашыңыз канчада жашыңыз? Мен өзүм 1986 жылы 17 июлда төрөлгөм. Бирок эмне үчүн сиз мисалы дайындалып атасыз да? Мен кече атайын барактап бул
жашы канчада экен, кайсы окууну бүтүптүр, адисти кимде экен деп баягы дайындалган күнүңүздү эмеден издедим, өзүңүздөрдүн расмий сайтыңыздарда. ооба 10 бетте экен. Болгону кичинекей мындай жаңылык экен. Мен Анда аны ошо орун басар деп эле жазылыптыр. Буга чейин орун басар болуп иштеген деп. Тазалыкта иштеген деп жазылбаптыр. Мына жакта билим алган деп жазылбаптыр. Мындай адистиги бар деп жазылбаптыр. мен ошо азыр сиздин сунуш менен жана ошону дагы көчөдө сүйлөшүп сиздин айтканыңызды көрүп отуруп ичимен ойлонуп атпаймынбы? Анан өзүм жөнүндө карап көрөйүнчү. Азыр интернет блогдо жана эме бар турбайбы? Биографиясында издесек чыкпайт эч нерсе. Кто есть кто, Википедия болуп, ошоко киргизип коеюн. Обязательно киргизейин, толугураак маалымат кылып. Мен сунушуңузду алам. Мен бул макалада иштеген жеринен айдалган деп маалымат берип атат. Мен эч кандай айдалган эмесмин. Айдалыш үчүн ошол мекемеден айдалгандыгы жөнүндө эмгек китепчесине жазылат, мыйзамда көрсөтүлгөн. Менин эмгек китепчемди эгерде биздин кадрлар бөлүмү уруксат бере турган болсо, сиздер алып ошол жерден таанышсаңыздар болот. Ал жерде айдалган жөнүндө эч кандай маалымат жок. Эч кандай маалымат жок. Бул жалган макала, бул боюнча укук коргоо органдарына арыз менен кайрылганбыз, чынтөгүнө чыгып чекит коюу үчүн. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Кечээги соц тармакта тараган боюнча айта кетсем, мен 2010-жылдан бери иштейм. Башында экономист болуп киргенмин, финанс бөлүмүнө. Анан ошо 2013 башчы болдум ошол жерге. Анан 2023 бул жерге Темирлан Орунбековичтин орун басары болуп сунуш болду. Ошонун сунушу менен дайындалдым. Жубайым иштейт туура, бирок бул мыйзамга эч кандай каршылыкчылык жок. Ал жаңы кодекстте, эмгек кодекстин 29-статьясында бар. Жубайы менен государственный и муниципальный предприятие деген жери бар. Биздики государственный деле эмес, муниципальный деле эмес. Биздики акционердик коом. Акционердик коомго Качандан бери иштейт ал? мен жубайым 2018-ден бери иштейт. Темирлан Орунбекович келелекте эле келген. Кадр бөлүмүндө адис болуп иштейт. Ал туура. Мен 2000-жылдан бери иштеп атам, 25 жыл болот быйыл. Жетекчинин тарабынан келген жокмун. Жетекчи биз болгон убакытта келген. Биз иштегенибиз өзү биздин атам дагы иштеп жүргөн убагыда. Анан кийин мен өзүм медикмин. Бу жерде иштей турган оюм деле жок эле. Кийин анан кийин место бошоп калып, врач керек дегенге келип иштеп отуруп калдык. Чоң медсанчасть болчу, кийин ал медсанчасть сокращение болуп, ошо кичинекей здравпункт калып калды. Ошол жерде иштейм. Азыр сиздин кимдер иштейт бул жерде? Кандай эме кыласыз? Мен иштейм, сиңдим иштейт. Сиңдим ал башка жак менен келди, бухгалтерия жак болуп келген. Кийин окуп жүрүп, өзүнүн специальности менен азыр эми ал дагы өзүнүн бир эмесине жетип алды. Сиздин кызматыңыз кандай эле? Мен здравпункттун заведующийм. Негизги максат аэропорттук эмне? Ошол биз эмне деген 2 жылдын ичинде 38ден ашык техника алдык. Ишкерлердин заработный платасы көтөрүлүп атат. Ичиндеги жанакы экинчи этаждар жасалып атат, подвал жасалып атат. Жолго келаткан жолду дагы биз оңдоп чыктык мындайча алганда. Анан иштери көп эми. Ар бирөөсүн токтосок мен бирден ошо көрсөтүп чыгышым керек. Ошонун эле ичинде мына ил системасы жаңы айтып бердим, бул 3-чү категория. Бул ичинде түшүндүрүп бергендей, конуу системасын дагы бир безопасность деп коеюн, туурарак келип, борттун келип конушу. Буга байланыштуу алдыда күтүлүп аткан, эгер биздин узундугу, полосанын узундугу 3212 метр, бүгүнкү күндө 400 метрге узарткан атабыз дагы. Ошондо дүйнөдөгү бүт болгон борттордун баарын, болгон бир 2 эле бортты кабыл албайбыз, калган дүйнөдөгү чыккан борттун баарын кабыл алабыз. Система туман менен бизде Ош аэропортунда көп маселе бар. Туманды чечүү маселеси бул ушул ил системасы 3-чү категория бар. Буга байланыш келген дагы бир система керек. Бул ССО деп коебуз. Светосигнальный огни дейбиз. Жарыктандыруу. Ошол светосигнальный огни бүгүнкү күндө бизде 1-чи категория, 3-чү категорияны полосанын узартышын күтүп атабыз. Полоса узаргандан аны койсок, анда буюрса туман менен проблема жок. Туман болобу, эмне болобу, биз каттамдарды кабыл ала беребиз.